Саламатсыңарбы урматтуу айымдар. Сиздер менен кайрадан ушу Орозонун акыркы 10 күндөрүндө жолугуп жатканына абдан кубанычтамын. Бүгүн биздин эфир кадыртынга тушук болду. Анткени бул планда жок эле эфирлердин бири болуп саналат. Биз бүгүн сиздер менен сүйлөшчү тема бул магиялык уборка, магическая уборка болуп аталат. Анткени азыр Орозонун акыркы күндөрү Орозо айтка чейин дагы саналуу эле күндөр калды. Ошон үчүн биз азыртадан баштап өзүбүздүн үйүбүздү тазалаганга, өзүбүздүн ойлорубузду тазалаганга, өзүбүздү жакшы жакка оңдогонго жана жакшы ниет кылганга аракет кылып ушул эфирди баштадык. Анда эмесе сүйлөшүп баштайлы. Бүгүнкү биздин тема магическая уборка. Биз кандай кылып кыргыздар үйлөрүбүздү жыйнашыбыз керек, кандай болуп Орозо айтты тосконго даярданышыбыз керек деген теманын тегерегинде сөз болмокчу. Негизи бул магическая уборка дегенди Мари Кондо деген япониялык кыз ойлоп тапкан. Ал деген негизи Японияда бул аралда, анан кийин жер абдан аз да. Ошон үчүн Японияда мындай минимализм абдан бааланат. Бизде болсо Кыргыздарда жер көп, ошон үчүн мындай чоң үйлөрдү салабыз, чоң үйлөрдө жашайбыз, андан кийин көп кереги жок нерселерди эле үйүбүзгө толтура беребиз, өзүңүздөр билгендей. Ал эми Японияда болсо ар бир мындай миллиметр жер дагы баалуу болгонуна байланыштуу алар үйүндө дагы мындай көп жаман нерселерди сакташпайт экен да. Анан ошондуктан Мари Кондо өзү ушул китепти жазып чыкканына көп эле жыл болду. Анан кийин көп адамдар ушул айымдын китебин окуп жашоосун өзгөртүптүр да. Ошону мен дагы ошол китепти окугам. Анан кийин мындай кыргыз тилинде анан кийин көп адамдарга түшүнүктүү кылып айтып бергенге аракет кылам бүгүнчү. Кыргыздарда кандай бизде негизи көп эле кыздарды кичинекей кезинен баштап уборканы жаман көргөндөй кылып чоңойтушат да. Мисалы үчүн, сен кызсың, бар тамак жеп бүткөндөн кийин бар идиштерди жуу. Сен кызсыңбы, эмне отурасың, моякты жууп кой. Чоң апаларыбызбы, тайнелерибизби, ата энебизби, жеңелерибизби жумшап атып, ушунча бизди уборканы жек көрдүрүп койгон да. Анан биз азыр уборка десе эле бир укмуш, бир оор жумуштай, анан кийин бир жаман жумуштай көрөбүз да. Негизи башка мамлекеттерде болсо уборкага мындай жакшы настроение менен бир башкача нерсеге мамиле кылгандай мамиле кылышат экен да. Ошон үчүн биз дагы азыртадан баштап кыздарыбыздын көңүлүн калтырбашыбыз керек экен. Бир нерсе жыйнатканда дагы өзүбүз кошо жыйнап, аларга баардыгын үйүп салбай, муну мындай кылышың керек, муну тигиндей кылышың керек деп жанында жүрүп кошо үйрөткөнгө аракет кылышыбыз керек. Анан кийин бул Мари Кондонун эң бирден бир бизге берген кеңеши бул болсо кийимдериңерди иреттегиле дейт да. Бул биз уборка болгондо кандай элестетебиз? Шыпырып коебуз же пылесостойбуз, анан чаң сүрөбүз, анан пол сүрөбүз. Биздин оюбуз боюнча уборка бул Мари Кондонун магическая уборка китеби боюнча бул эң биринчи расхламление деп коет. Бул тегерек четибизди кереги жок нерселерден арылтуу. Мисалы үчүн, силер мындай шкафыңарды ачасыздар. Шкафыңарды ачып, анан кийин баардык кийимдерди, өзүңүзгө тиешелүү болгон кийимдерди, только өзүңүзгө тиешелүү болгон кийимдерди комнатанын ортосуна жыясыздар. Көйнөгүңөр, кышкы кийимдериңер, носки, ич кийим, косметика баардыгын эгер бир күнү силер жетишпейм деп ойлосоңор, анда бир күнү, мисалы үчүн, кийимдерди эле айтайын. Азырчы кийимдерди баштайбыз. Кийимдерди комнатанын ортосуна жыябыз. Азыр эми баардыгыбыз эле кышкы кийимдерибизди алып салдык, сандыкка же болбосо чемоданга же да бир жакка алып салдык. Ошон үчүн баардыгын чогултуп бир жерге. Кыздар бизде 9 май, анан 10 май эле 2 эле күнүбүз бар. Ошо 2 күндө баардыгын тазалап, баардыгын ыргытып же бирөөлөргө бергенге аракет кылабыз. Анан кийин баардыгын эртең Кудайым буйрса комнатанын ортосуна жыйып алабыз. Өзүбүзгө тиешелүү, пока жолдошубуздукуна, балдарыбыздыкуна же ата энебиздикине тийишпейбиз. Ошолордун баардыгын комнатанын ортосуна жыябыз. Анан кийин ар бир кийимди мынтип карайбыз. Жаныбызга алып келип мынтип карайбыз дагы, ушул кийим мага керекпи? Бул кийим мага
мындай кандай десем радость, бактылуулук же мындай кандайдыр бир жакшы сезим алып келеби деп өзүбүзгө суроо беребиз. Бул кийимди сизге бирөө сатып бергенби же өзүңүз сатып алгансызбы, кандай настроенияда сатып алдыңыз, канча тойго кийдиңиз, ошол тойдо сиз өзүңүздү бактылуу сездиңиз беле, же ошол убакта сиздер өзүңөрдү тегереңерде кандай адамдар жүргөн, ошолордун баардыгын бирден карап чыгабыз. Анан бизде кандай кыздар, айымдар мисалы үчүн ойлойбуз, мен арыктайм же болбосо мен толом, анан ушул кийимди кийем депчи. Бирок ошол кийим эгер бир жыл сиздердин үйүңүздөрдө колдонулбай жатса, анда ал өзүнүн энергетикалык мындай кандай десе функциясын жоготот да, алар силерге жакшылыкка алып келбейт. Жалаң гана мындай мертвая вещь деп коет да, өлүп калган кийим болуп саналат дагы, сизден наоборот энергияңызды ала берет. Бул жалаң гана кийимге эмес, башка буюмдарга деле тиешелүү да. Бирок азыр биз кийимдерди сөз кылып атканыбызга байланыштуу кийимдер жөнүндө айтайын. Анан кийин ошол кийимди, көйнөктү же кофтаны же кандайдыр бир юбка ышынбы карап көрүп, мындай жүрөгүңүздү угасыз. Мари Кондо мындай слушайте свое сердце деп айтат да, жүрөгүңүздү угуп, ушул кийим мага жагабы деп суроо бересиздер. Анан кийин мындай көзүңүздү жумуп, бир 2 секунд отуруп, же андан көп. Анан кийин 3 мешок алып аласыздар. 3 мешокту бөлөсүздөр. Бирөөнү мен бул кийимди бирөөгө берем дейсиздер, ниет коесуздар. Анан ниет койгондо кыргыздар мындай кылабыз го, башы көзүмө садага, ушул кийим менен жаманы бар чыгып кетсин. Жок, андай кылбайбыз. Ушул кийим мага служить этти, мага кызмат кылды, демек балким башка адамга дагы кызмат кылат. Рахмат ушул кийимге деп жакшы ниет менен ошол кийимди мешокко салабыз. Благодарность айтабыз, ыраазычылыкчы ичибизден. Эч качан бирөөгө барып ушу менен жаман нерсем чыгып кетсин, же болбосо ушу барып тигиге эптеп септеп эле кийип алсын, же болбосо бир нерсесине жарасын деп мындай жаман ниет койбой, жакшы ниет коебуз. Эми азыр деле анчалык деле кыйналып жаткан заман жок. Бирөөнүн кийимине деле чындыгында айтканда кыздар муктаждык жок да, көп эле адамдардачы. Билбейм, эми балким кээ бирөөндө бардыр ошондой муктаждыкчы, бирок көп эле адамдарда шаар жергесинде болобу, айыл жергесинде болобу, кийим азыр доступный эле нерсе болуп калганда, ошон үчүн аны тим эле аябай бир баалуулук катары санабайбыз. Бергиңиздер келеби бирөөгө, бирөө точно ушу кийимди сөзсүз кийет деп ойлойсуздар, анда ошол мешокко саласыздар, жакшы ниет менен. Экинчи мешокко болсо өрттөчү кийимдерди, таптакыр мындай жарактан чыгып калган, бир жерлери тытылып калган бирөөгө бергенге уят, ошону ошо өрттөчү кийимдерге салабыз, мешокко салабыз. Үчүнчү мешок бул ыгытып салчу мешок. Эгерде үйүңөрдө балким этаж үйдө жашайсыздар, өрттөгөнгө мүмкүнчүлүктөрүңөр жок болсо, анда үчүнчү мешокко ошо ыргытып салчу кийимдерди саласыздар да, мындай ошол мешоктор, 3 мешокду алып, ошентип 3 жолу сорттоп, мешок болбосо чоң пакет алсаңыздар болот, сорттоп ошо кийимдериңерди саласыздар. Анан кийин ар бир кийимдин баалуулугун ошондо билесиздер да, бул мага жарайбы, жарабайбы, өзүңүздөр менен өзүңүздөр кеңешесиздер. Бул жака эжеңерди кийлиштирбейсиңер, апаңарды кийлиштирбейсиңер, жалаң гана өзүңөр менен өзүңөр калып ошол кийимдерди сорттойсуздар. Анан Мари Кондонун айтымы боюнча, ошолордун баардыгын сорттогондон кийин биз аларды иретке келтирип шкафка илебиз. Балким сиздердин шкафыңыздар жок болуп калса, кандайдыр бир шарт боюнча бир бурчту өзүңүздөргө коробка болобу, кандайдыр бир өзүңөргө мындай бурч создавать этип аласыңар да, өзүңөргө уюштурасыңар ошондой бурч. Мари Кондонун айтымы боюнча биз кийимдерди негизи кандай бүктөйбүз? Мен мисалы үчүн мындай эле бүктөп, анан үстүнө коем да, мындай кылып бүктөпчү. Анан кийин мен ылдыйкы кийимди алганда бул үстүндөгүлөрдүн баары мынтип кайта бузулуп калат да. А Мари Кондонун эң жакшы кеңеши бул болсо кийимдерди мындай кылып ороп койгула дейт да. Анан кийин ар бирин мындай кылып тискиле депчи. Ошондо силер ылдыйкы нерсени албайсыңар да, муну көрөсүңөр да, могу кофтамды кием деп туруп эле муну алганда эч бир нерсеси бузулбайт экен да. Носкилерди да ушинтип орогула деп кеңеш берет да. Ошол кеңешин дагы сиздер колдонсоңуздар болот. Анан кийин кийимдерди иреттедик, 3 пакетке салдык, ниет койдук, бирөөнө балким жардам берип калат деп. Жок, бул кийимиме болсо ыраазычылык билдирдим, мага жакшы эле кызмат кылдың, 2 жыл
кийдим сени көйнөгүм деп мыргытканга же болбосо өрттөгөнгө салсаңыздар болот. Андан кийин шкафтарды жыйнап бүттүк. Андан кийин башка бирөөнүн кийимдерине пока азырынча жыйнаганга кийлигишпейбиз. Өзүбүздүн косметикаларды карайбыз. Айымдар эмне кылабыз? Бирөө бул распродажа болуп кой, 100 сомдук помада алып алайын. Ал помаданы биз кийин колдонобузбу, колдонбойбузбу, көп деле ойлоп койбуз. Кой, биякта распродажа болуптур, подружкам алыптыр, могу кремди алып көрөйүн. Ал биздин кожабызга туура келеби, туура келбейби, аны деле ойлонбой ала берет экенбиз да. Ошонун баардыгын мындай тизип алып, көбүнчө столдун үстүнө коюп алып тизип алып, сорттосоңор өзүңөргө ыңгайлуу болот. Ошо пакет алып алсаңыздар болот. Бияка дагы 3 пакет аласыздар, балким бирөөгө бересиз, балким ыргытасыз, балким өрттөйсүз. Ошентип муну дагы ошол метод менен карап чыгасыздар. Мага керекпи же кереги жокпу? Бул духини мен колдономбу? Бул духинин жыты мага жагабы же жакпайбы? Жөн эле менин жолдошум сатып берип койгон, же болбосо муну подарка бирөө берген, же болбосо бул кымбат духи да деп мындай сактоонун кажети жок да бияктачы. Ошону карайбыз. Андан кийин косметиканы жыйнап бүткөндөн кийин бижутерияларды карайбыз. Мисалы үчүн бизде деле ошол да, бияктачы жөн эле бирөө кийип жүрүптүр, бирөө тагынып жүрүптүр, мага жакты деп эле ала беребиз. А бул мындай өзүнчө бир үйдүн бурчун ээлеп калды да. Ээлеп калганда бул бизге кандай маанай алып келип атабы, же болбосо жөн эле ошол жакта 1 жыл, 2 жыл жөн эле турабы, же жарым жыл. Ошонун баардыгына кыздар көңүл буруп, айымдар өзүңөр менен өзүңөр сүйлөшүп, ошолордун баардыгын сорттойбуз. Андан кийин айымдарга тиешелүү дагы эмнелерибиз бар? Бут кийимдер. Кышкы бут кийимибиз кыш бүттү. Анан ошол бут кийимди эмки кышта кийебизби? Өзүбүзгө суроо беребиз. Ушул ботинканы мен эмки кышта киемби? Же балким ушул бут кийим кийин башка бирөөгө кызмат кылышы мүмкүн, мен кийбей калышым мүмкүн. Же болбосо таптакыр эле эскирип калганда эле жөн эле сактоонун кажети жок. Ошон үчүн биз аны ыргытып салышыбыз мүмкүн, же болбосо бирөөгө беребиз, же өрттөп салабыз. Аны дагы өзүбүз шашпай иреттеп чыгабыз да. Эми өзүбүзгө тиешелүү нерселер бүттү окшойт, Носкилерди да жана Мариконтан айтканы боюнча, мисалы үчүн биз кандай кылып сактайбыз? Кыргыздарда деле мен баарынан эле көрүп жүрөм. Мындай эки ороп коебуз го. Аны дагы ал айтат да. Ал мындай кандайдыр бир жансыз нерселерге жандуу адамга кылган мамиледи кылат экен да, ал кететтечи. Анан кийин баардыгын мындай сылап сыйпап, жакшы мамиле кылып, сүйлөшүп, анан ал носкилерди да мынтип ороп, анан баардыгын мындай жакшынакай кылып коюп коет да. Бизде азыр мындай контейнер сыяктуулар сатылып жатат. Кыздар, айымдар көрдүңүздөр беле? Мен андайды интернеттен эле көргөм, эч кимдикинен көрө элекмин. Бирок ошондой алыш керек экен деп ниет кылып койдум да. Ар бир носкинин өзүнчө бир отделы болот экен. Ошолорго салып, ич кийимдердики да бар экен өзүнчө, ар бирин өзүнчө салып койсо болот экен. Абдан мындай ылайыктуу экен да, ачсаң эле көрүнүп турат экен. Бүгүн муну кийем деп эле алып кийип алат экенбиз да. Кийимдерибизди иреттедик, косметиканы иреттедик, бижутерияларыбызды иреттедик, носки ич кийимдерибизди иреттедик. Анан кыздар өзүбүздү жакшы көрүп, мындай жыртык же болбосо мындай эски, таптакыр мындай колдонгонго уят. Биз мурда деген жолдошторубуз мененчи сүйлөшүп жүргөндө деле же болбосо мындай жаңы үйлөнгөндөчү баардык эле айымдар жакшы белье кийишет. Ич кийим дегенде белье деп, нижнее белье деп айта берейин. Нижнее белье, верхнее белье же болбосо жанагындай мындай уктаганда кийген жакшынакай майкаларды, ошондойлорду кийчүбүз го. Анан азыртадан мындай 2-3 жыл өтөт, анан кийин балалуу болгондо бул деген удобный деп эски футболкаларыбызды кийип, же болбосо бул хыбышка экен деп туруп дагы бир башка бир майка кийип, ал менден деле башыман өткөн. Азыр деле кээде ошондойлорду кийип алабыз го. Анан кийин ошондо ойлойм да, эмнеге биз ошондайбыз депчи, эмнеге айымдар өзүбүздү ушунчалык мындай ылдый түшүрүп салабыз, эмнеге ошол кездегидей өзүбүздү жакшы көрбөйбүз? Биз ошондо деле өзүбүздү жакшы көрүп ал кийимди кийген эмеспиз да, биз бирөөгө жагыш үчүн, жолдошубузга жагыш үчүн кийгенбиз. Балким силердин араңыздарда өзүн жакшы көргөн айымдар бардыр. Азыркыга чейин деле 5 жыл өтсө деле, 10 жыл өтсө деле өзүлөрүн карап, кечинде дагы өздөрүн даярдап жүргөн айымдар. Анда силерге
мен сиздер менен сыймыктанам анда азамат айымдар экенсиңер, өзүңөрдү ошондой карап жүргөн. Анан ошол эскилиги кеткен кечинде кийген футболкаларды дагы колубуздан келишинче ыргытып салалы. Анткени ааламда бул марикондан кетем деп айтылбайт, бирок көп эле ошо энергетикалык ишин, адамдардын энергетикасы жөнүндө окууларда, семинарларда айтылат да. Эң биринчи бул ааламдын закону, закон пустоты деп коет. Боштуктун закону. Сен бир нерсенин ордун бошотсоң, анан бир нерсе келет депчи. Биз мисалы үчүн ойлойбуз го, мен арыктаганда кийем бул футболканы. Ой, менде акча болобу, болбойбу, туруп турсунчу ошо футболка деп. Демек, ошо футболка ошо боюнча тура берет да, ордуна жаңы нерсе келбейт. Же болбосо биздин ата-энелерибиз кантип үйрөтөт, ай, биринчи ал, анан кийин ыргыт деп үйрөтөт го. Бул тура берсин, эмне сага запас болсун, эмне мешать этип атабы депчи. Ааламдын закону таптакыр башкача экен да. Сен биринчи орунду бошот, анан ошол орунга башка нерсе келет дегенчи. Анан ошентип ыргытып жатканда дагы, же болбосо өрттөп жатканда дагы мен жакшы кийимдерге, жакшы мүмкүнчүлүктөргө орун бошотуп жатам деп ниет коебуз. Ушул менен бирөөгө берип атканда айтпайбыз, бирок өрттөп атканда, ыргытып атканда жаман нерселер кетсин, менин таарынычтарым кетсин, менде болгондой бир жаман сапаттар кетсин, ал эми ушул бош орунга жакшы нерселер келсин деп ниет коебуз, дагы ичибизден айтып коебуз. Балким аны кагаз түрүндө деле жазсаңыздар болот. Бул өзүңөрдүн эркиңер. Мен деп туруп өзүңөрдүн атыңарды жазыппы же фамилияңарды жазыппы, ушул нерседен кутулдум. Мисалы үчүн таарынычтан кутулдум. Мисалы үчүн жаман дагы эмне адатыңыз бар? Балким жаман адатыңыз бардыр, ошол адатымдан кутулдум деп туруп жазып, ошолар менен кошо ыргытып жиберсеңиздер да болот. Кийимдерди сүйлөштүк, косметиканы сүйлөштүк. Анан кийин эми башка өзүңөргө гана тиешелүү эмес, үй бүлөгө тиешелүү дагы нерселерге өтөбүз. Бул болсо бизде кайсы комнатага барабыз? Залга баралыбы? Залга барып, залда эмнелер турса, силердики мисалы үчүн идиш аяктар турабы, же кандайдыр бир сувенирлер турабы, же эмне турса, ошолордун баарына көз чаптырабыз да, суроо беребиз өзгө. Ушул нерсе мага керекпи, менин үй бүлөмө керекпи, мага ушул мындай жакшы нерселерди алып келип атабы, жакшы маанай алып келип атабы, же алып келген жокпу, өзүбүзгө суроо берип, аякта дагы ошондой 3 пакет алып иреттейбиз. Анан кухняга келебиз да, кухнядагы идиш аяктарга карайбыз. Анан кыргыздарда дагы ушундай бир көп эле апаларда, мен кайнемдер менен деле чогуу жашаганда, апамдар менен ушундай бир ситуациялар болчу да. Биз мисалы үчүн өзүбүз башка тарелкалардан тамак иччүбүз. Көп эле үй бүлөлөрдө ошондой го. Азыр кайнелер менен жашаган келиндер деле түшүнөт болуш керек. Өзүбүз башка тарелкаларга тамак ичебиз. Мисалы үчүн кетип калышы деле мүмкүн ал тарелка, же болбосо кандайдыр бир жаракка кетип калышы мүмкүн. Ошону деле алар ыргытканга, мисалы үчүн ырыткылары келбейт да, бул мен мынчанчы жылы алдым эле деп аябай бир мындай баалуу нерсе катары карашат дагы. Анан кийин конокторго болсо эң жакшы кымбат тарелкаларды, же болбосо чыныларды, же мындай идиштерди коюп коюшат го. А мындайча ойлогондо эмнеге биз ошентебиз? Эмне үчүн биз балдарыбызга элге берген тарелканы ыра көрбөйбүз? Ошону да ойлонуп көрүшүбүз керек да. Сиздер ошо идиштерге көз чаптырып көрөсүздөр. Кандай идиште тамак ичип атасыздар? Силер ушундай идишке татыктуусуңарбы? Же болбосо ошо коробкага катып койгон, залга коюп койгон идиштериңерди алып чыгып, бүгүнкү күндөн баштап, ошо жыйнап бүткөндөн баштап, айттан баштап өзүңөр ошо кухняга колдонуп баштасаңар болот. Аябай жакшы да ошолчу. Анан кийин ошого кетип калган, же болбосо кандайдыр бир жаракасы кеткен, бул дагы ааламдын закону, ошондой идиштерден эч качан тамак ичпегиле деп айтылат. Анткени ошол идиштерди колдонгон сайын сиздердин бактыңыздар, ырыскыңыздар кете берет дагы, ошо жаракадан кандайдыр бир агып түшөт деген мааниге да. Бияктан дагы 3 пакет алабыз, 3 мешок алабыз, дагы 3 сыйра 3 пакетке бөлөбүз. Бирөөгө беребиз. Өрттөгөнгө мүмкүнчүлүк жок биякта, ошон үчүн ырытканга эле, же болбосо өрттөгөнгө пакеттер, контейнерлер
жарабай калган приправалар ушулардын баардыгын өзүңөр столдун үстүнө үйөсүңөр, баардык идиштердин баардыгын ошо кухнядагы. Анан кийин ошондой эле жана кийимдерди сорттогондой эле өзүңөргө өзүңөр суроо берип, өзүңөр менен сүйлөшүп туруп ошолордун баардыгын илеттейсиңер. Кухня, анан кийин ванна, балким дагы кайсы комнаталарыңар бар, ошолорго дагы ушундай логика менен, ушундай метод менен барып көз чаптырып жыйнайсыздар. Анан Мари Кондонун кеңеши боюнча биздин уборка бул жөн гана жанагы үйдү шыпырып, чаңды сүрүп же болбосо полду жуу менен чектелип калбайт экен да. Эң биринчи ал ошо үйүңөрдү керексиз нерселерден тазалап алгыла деп айтат да. Минимализмге өткүлө депчи. Анан биз негизи башка улуттардан мындай кыргыздар жакшы нерселерди алганга көнүшүбүз керек. Мисалы үчүн ошол китепти жазды, биз ошонун жакшы жерин алып, япондордун деле жаман жерлери бар да, бирок ошол китепти жазган жактан дагы окуп, өзүбүздүн дилибизге, өзүбүздүн менталитетибизге жараша ошону которуп алышыбыз керек да. Демек чын эле бул туура эле нерсени айтып атат да. Үйдөгү кереги жок нерселерди ыргытып салайын. Мунун ордуна дагы жакшы нерселер келет. Муну болсо бирөөлөргө берип салайын. Балким бирөөлөргө чындыгында эле керектир. Мага караганда балким башка бирөөгө керектүүрөөктүр. Меники жөн эле турат го 1 жылдан бери деп ошондой анализ жүргүзүп, анан кийин ошо жакшы нерселерин алганга аракет кылабыз. Мисалы үчүн Европаны деле карасаңар кыздар, Европада кандай? Бир футболка, ак футболка, кара футболкабы мындай, эч кандай деле мындай. Ал балким бренд болушу мүмкүн. Ал балким бир чоң магазинден алынышы мүмкүн, бутиктен, бирок ошондой эле футболка, ошондой эле бир жөнөкөй эле шым, джинсы, анан кийин ак кеда кийип алып эле айымдары бактылуу болуп эле жүрөт го. Аларда жанагындай өстүрүлгөн деле кирпик жок, оозторун деле накачивать этип алган эмес. Алардын анткени ички дүйнөсү толук да. Биз ошол Европадан деле мисалы үчүн ошол жерин алсак болот да. Жана кыпкыска көйнөк кийип алып же болбосо кыздар өздөрүн туура эмес алып жүргөндү албай, ошо жөнөкөйлүктү алсак болот европалыктардан. Алар ошого мындай кандайдыр бир сырткы көрүнүшкө мындай кызыгышпайт да. Алар вечеринкаларга барганда ошентип аябай жасанып алышы мүмкүн, бирок мындай каждодневный жумушка барганда же болбосо кандайдыр метрого түшкөндө ошондой жөнөкөй эле кийинип жүрө беришет го. Бизде кандай? Кыргыздарда бизде ар бир эле айымда ичибизде мындай кандайдыр бир боштук болот да. Боштукту биз эмне менен толтурабыз? Жолдошубуз менен толтурабыз, ата-энебиз менен толтурабыз, башка адамдар менен толтурабыз, балдарыбыз менен толтурабыз. Анан эң дагы бир толтурчу нерсе биз үчүн бул шапоголизм экен да. Шапоголизм деген бул кээ бирде айымдардын оорусуна да айланып кетет. Ошол оорудан биз алысыраак болушубуз керек да. Мындай меру бар го. Мен деле жакшы кийингенди жакшы көрөм. Мен деле мындай моданы карап турам. Мындай чыгыптыр, мындай көйнөктөр чыгыптыр, мындай шымдар чыгыптыр деп кызыгып, анан кийин ушундайларды алгым келе берчү да. Мурда өзүмө деле отчет бербей эле ала берчү экенмин. Азыр болсо могу китепти окугандан кийин көп нерсени, көз карашы көп нерсеге өзгөрдү десем болот. Анан ошондо мындай мисалы үчүн кийим алып атканда негизи ошо өзүңөргө суроо бериле дейт да. Бул кийимди мен ким үчүн алып атам? Өзүм үчүнбү? Же болбосо тойго барып бирөөгө көрүнүш үчүнбү? Кыргыздарда ошол жана тойго барып бирөөнүн көзүнө көрүнүш көбүрөөк роль ойноп кетет да. Анан кийин ошол кийимди мен бул тойго кийдим, анан кийин мен каяка кием? Кие аламбы? Же кие албай эле ошо шкафта канчадыр бир башка тойго чейин илип тура береби? Ошол суроолорду өзүбүзгө беришибиз керек экен. Анан кийин ошол ичибиздеги боштукту биз кийимдер менен эмес, сырткы көрүнүштөр менен эмес, ички дүйнөбүздү толуктаганга аракет кылышыбыз керек. Мисалы үчүн кантип толтурабыз? Сиздердин азыр ушу марафонго катышканыңыздар деле бул ички дүйнөңүздөрдү толтуруу болуп саналат да. Биякта канчадаган сонун айымдар сабак өтүштү. Мен дагы бирөөсүн да калтырбай, эртең менен жетишпей калсам, кайталап көрүп аттым да. Түштүндө же болбосо бошогондо, кечинде мен үчүн ар бир айым
ушул жактан сабак берген ар бир эжелер, сиңдилер мындай кандайдыр бир сабак болду да. Анткени эки киши деле бир эле китепти окуса, мисалы үчүн могу магическая уборканы деле мен анан башка айым окуса, экөөбүздүн мындай кабыл алуубуз эки башка да. Мен сиздерге башкача түшүндүрүп берем, өзүм да башкача түшүнөм да, ал айым болсо башкача түшүнөт да, башкача түшүндүрүп берет. Анан ошогуну башка айымдар сабак өткөндө мен эле билген нерселерди алар башкача кабыл алып, алар мен түшүнбөгөн нерселерди айтып атты да. Анан кийин ошогул боштугубуз биздин айымдар ушул сабактар менен толуп атты. Ошон үчүн ички дүйнөбүз биздики бай болсо, биз анчалык деле сырткы дүйнөгө байланбай калабыз да. Ошол уборканы кылгандан кийин сиздер деле өзүңүздөр түшүнөсүздөр да, могу кийимди жөн эле алып жүрүптүрмүн. Ушул убакта мен жолдошум менен ушуп кетип эле, ага жиним келип эле акча коротуштун амалын издеп эле сатып алыптырмын. Же болбосо бирөөгө көрүнүш үчүн алыптырмын. Же болбосо эми ар кандай болуп калат да, биз стилист эмеспиз да, өзүбүзгө жарашпаган деле кийим алып алабыз, алып калып калат. Ошондуктан ар бир кийимди аларда, ар бир косметиканы аларда, ар бир бижутерияны аларда өзүбүз менен өзүбүз бир 5 секунд болсо да сүйлөшүбүз керек экен да. Бул нерсе мага керекпи депчи, бул нерсе мага жакшы бир маанай алып келеби, кийин мен ушуну колдономбу, колдонбоймбу деп сүйлөшүп, анан кийин ошону алышыбыз керек экен. Анан азыр сиздер ойлошуңуздар мүмкүн, бул мен кийимди ыргытып салсам артынан бир нерсе келеби, же болбосо ушуну мен жумушка кийип жүргөм, муну болсо мейли үйдөн кие берейин депчи. Бирок ошону деле үйдөн деле кийбейсиздер да. Эски эле кийимиңиздерди кийип аласыздар, а тиги кийим кийилбей эле тура берет да. Ошон үчүн эгер сиздер ыргытам деп чечсеңер, ошол замат ойлонбой туруп ыргытыңыздар. Идиштерди сүйлөштүк, аларды да иреттегенге аракет кылабыз. Анан кийин бир күнүңөрдү, мисалы үчүн 9-у эртең ошол кийимдерди сорттогонго, үйүңөрдөгү керексиз нерселерди ыргытканга кетсе, эртеси күнү болсо 10-да бул жана кадимки эле биз кылып жүргөн уборкага. Үйлөрдү пылесостойбуз, терезелерди сүрөбүз, күн жылып калды, коверлорду, паластарды жууйбуз. Уже мындай влажная уборка деп коет го, жана нымдуу уборканы кылабыз. Өзүбүзгө керектүү нерселердин баардыгын тазалап алабыз. Анан жакшы маанай менен, жакшы ниет менен ораза айтты тосуп, Кудайым буйрса бири-бирибиздикине айтайбыз. Ошо айымдар, дагы айтып кетчүм нерселер. Биякта ошо марикондан көп мындай шкафка мындайынан илгиле, же болбосо мындай кылып бүктөгүлө деген көп кеңештери бар. Анын баардыгын сиздер уккуңар келсе, YouTube'га кирип магическая уборка деп жазсаңыздар чыгат. Же болбосо ушул китебин алып окуп көрүңүздөр. Айтып атпаймынбы, ар бир адамдын кабыл алуусу ар башка. Мен башкача кабыл алам, сиздер башкача кабыл аласыздар. Ошондуктан баардыгыбыз өзүбүз каалагандай кабыл алышыбыз керек. Туура түшүнүшүбүз керек да бир нерсеничи. Анан балдардын кийимдери деле кандай? Мисалы үчүн кышында балаңардын бут кийимин билесиңер да, эмки жылы бул бут кийимди кийбейт. Анан аны жөн эле местан занимать эттирип, местаны бош кылбай, аны эмнеге биз сактайбыз? Анткени бирөөгө бергибиз келбейт, жок бул киет дегенде ниетте кое беребиз. Ошондо баладан да сурашыбыз керек экен да. Сен ушул кийим сага жагабы, сен киесиңби бул кийимди депчи. Кийим сатып берип атканда да сурашыбыз керек экен. Ай жок, сага бул деген жарашат деп эле ата-энелер бар го, кыйнап эле сатып берип койгончу. Ошондо да баланын мындай кандайдыр бир өзүнүн каалоосун же болбосо жашоого болгон мындай стремление деп коет го, ошонусун жаап коет экенбиз да ата-энелер өздөрүбүз элечи. Ошондуктан ар дайым балаңыздар менен чоң кишидей эле кеңешип, чоң кишидей эле сурап, аны менен анын дагы көз карашын угабыз дагы, ошого жараша кийим сатып беребиз. Балким экөөңөр сүйлөшүп, сиз башканы айтып атсаңыз, ал башканы айтып атсаңар, компромисске келесиздер. Жок, андай эмес, кел, бул кымбат экен, же болбосо бул эми кайка кийесиң, кайсы кийимиң менен ылайыктуу болот деп, анан ошондой алып беребиз. Оюнчуктар, колдонулбаган эле оюнчуктарды кээ бирөө сактай беришет. Ошол оюнчуктардын эмне кереги бар? Эгер ал ойнобосо, бала же сынып калса, аларды дароо ыргытабыз. Анан кийин көбү жер тамда жашагандар бул үйдү эле иреттеп, анан сырткы коро жайдагы же складдагы нерселер мындай бизге тиешеси жок деп ойлойбуз да. А негизи үй деп бул коронун ичинин баары саналат да.
ошон үчүн складтарыңыздарга барасыздар, компаңыздарга да барасыздар, баардыгын ошентип ортого коюп, иштебей калган тефалиңар болсо, эгер ошону оңдотом деп көзүңөр жетсе, дароо электрикке алып барасыңар да оңдотосуңар. Жок, муну оңдото албайм, муну мен колдонбойм, баары деле канчадыр бир убакыт жата берет деп ойлосоңуздар, дароо ойлонбой туруп ыргытасыздар. Ошондой эле ошол жактан дагы керексиз нерселерди өрттөйбүз дагы, бирөөгө берчү нерселерди бирөөгө беребиз кыздар. Анан жолдошуңардын же болбосо кайын журтуңар менен жашасаңар, кайнеңердин кийимдерин кантип иреттейсиздер, кантип сорттойсуздар, аларды уже өзүңөр ойлоносуңар. Анткени бир адамдын жашоосун оңдоп кетиш же болбосо бир адамды, мисалы үчүн, балким жолдошуңар кийимдерин ыргыткысы келбейт, балким эч кимге бергиси келбейт. Ал эми кайненелер, мамаларыңар, мындай апаларыңар, улуу айымдарды биз билебиз да, баардыгын эле сактай бергенди жакшы көрүшөт го. Ошол сактай аткан нерсесин абдан мындай өзүнө кымбат, анан кийин баалуу көрүнөт. Анан аны дароо эле барып алып, жок апа, мындайын ыргытыш керек экен десеңер, кандай кабыл алат, аны да ойлоносуздар. Ушундай уктум, орозо айттан мурун ушинтип тазаланбайлыбы деп айтып көрсөңүздөр, балким сиздерди угаттыр. Анан дагы бир айтып кетчү нерсе, жана жолук калпак дегендер бар го, кыргыздардачы. Ошого дагы токтолуп кетейин дегем да. Биз тойлордо бири-бирибизге бере беребиз го, жолук же болбосо калпак, аны деле арнап алган киши аз да. Ошо үйүндө болгону эле жакшы карап туруп эле берип коет. Анан ал киши деле ал жолукту же болбосо калпакты кийип жибербейт. Дагы кайта эле ошол калпак менен жолугу дагы бирөөсүнө барат. Ошентип ордун алмашып эле жүрө берет го. Ошону дагы эгер той берип калсаңыздар же конок чыгарып калсаңыздар, колдонулган нерсе берген жакшы экен да. Ал эми үйүңүздөрдө көп ошондой керексиз нерселер болсо, жоготуп, ыргытып же болбосо бирөөгө берип салганга аракет кылыңыздар. Кийимдерди айттык, жолук калпактарды айттык. Ошо орозо маалы дагы аябай бат өтүп кетти. 30 күн, бул 30 күндүк марафон, 30 күн бою прямой эфирлер болот, түз эфирлер болуп бияка сакталат деген ниет коюшкан. Толкунай менен Жамал эже, бирок тилекке каршы көпчүлүгү техникалык себептерден же кандайдыр бир өздөрүнүн себептеринен бул кээ бирде ишке ашпай калып жатты. Сиздерге дагы чоң рахмат. Жакшы комментарийлер жазып жаттыңыздар. Ар бир айым өзүнүн жашоосуна кандайдыр бир өзгөртүүчү нерселерди алды деп ишенем. Анан кийин мен да ыраазычылык айтып кетейин дегем. Ушул сабак өткөн ар бир айымга ыраазычылык билдирем. Сиздер абдан мындай акылдуу, көрөгөч, акылман айымдар экенсиздер. Сиздер мен үчүн мындай кээ бир жерден кандайдыр бир ачылыш ачтыңар. Ар бириңөрдүн сөзүңөрдү угуп аттым, ар бириңөрдүн выступленияларды угуп толкунданып аттым. Кээде 6:30 ойгонуп калсам чогуу көрүп аттым, кээде кийинчерээк көрүп аттым. Баардыгыңыздарга чоң ыраазычылык. Анан ар бирөөбүздүн ушул кармаган орозобуз кабыл болсун. Орозо кармабай деле ниет кылып, суранган ар бир айымдардын тилектери, жакшы ойлору ишке ашсын. Анан да бизде саналуу эле күндөр калды кыздар. Ошол күндөрү, ошол 2-3 күн ичинде ушу үйүбүздү тазалап, кийимдерибизди сорттоп, сырттагы коро жайларыбызды иреттеп, анан эң негизгиси ошол менен кошо өзүбүздүн ичибиздеги жаман нерселерден арылганга аракет кылалы. Эми бул бир күндө эле келип кетчү нерсе эмес. Бир жумада эле келип эле, ой, мен муну ыргытып салдым, ошо менен кошо таарынычым кетип калды, же болбосо ошол менен кандайдыр бир жаман адатым кетип калды дегендер абдан аз. Бул өзүнчө бир эмгек да, бул өзүңдүн үстүңөн иштөө. Бул эң оор иштердин бири. Анткени бирөөгө сын тагып же болбосо бирөөнү критикалап коюу бул оңой да. Ал эми өзүңдүн үстүңөн иштеп же болбосо ушу өзүңдүн бир нерсеңди өзгөртүш, бул кандайдыр бир эрдикти, кандайдыр бир чоң күчтү талап кылат. Ошон үчүн айымдар, сиздер дагы
ушу өнүгүү жолуна, өсүү жолуна түштүңүздөр деп ишенем. Баардыгыбыз эмки орозого чейин, эмки кадыр түнгө чейин бар бололу, кемибейли, көбөйөрөлү. Анан бүгүн дагы Кудай буйрса ким кадырдын тосса, эмне деген тилектерди айтып дуа кылса, алакан жайып эмне сураса, жаратканым ошонун баардыгын берсин. Эми суроолор болсо бериңиздер. Сиздерден суроо күтөм. Уборка боюнча баары эле түшүнүктүү болду болуш керек, Дагы айтып кетчү нерсе, бизде аптечка, дагы кандай майда чүйдан дагы эмнелерибиз бар, сүрөттөрүбүз бар, телефондорубуз бар. Ошондогу дагы көп кереги жок нерселерди тазалаганга аракет кылабыз. Сумкаларыбыздын ичтери капкалат кээде. Сумкабызга көп эле туура эмес нерселерди салып алып жүрө беребиз го. Ошолордун баардыгын ыргытып, тазалап, жууп 2 күндө Кудайым буйрса ороз айтты тоскону даярданып таптаза болуп турабыз. Андан кийин ушу үйдүн баарын тазалагандан кийин, баардык коро жайларды тазалагандан кийин, мындай өзүңөр деле кирдеп каласыңар да. Кирдеп, тердеп, ошол убакта өзүңөр үйдү тазаладым, корону тазаладым, мен ушундай жакшы кыз экенмин, көптөгөн жакшы нерселерге жетиштим деп туруп барып өзүңүздөр баняга барсаңыздар абдан жакшы да. Бизде кымбат банялар бар го. Андай мүмкүнчүлүктөрүбүз жок болсо, жетишпей калсак, анда жөн эле үйдөн жуунуп алабыз, душка түшүп алабыз, же болбосо кандайдыр бир кайсы жерден жуунуп алсаңыздар, ошол жактан барып жуунуп аласыздар. Анан ошол ай жаңырганды, ороз айтты таптаза болуп, оюбузду да тазалап, өзүбүздү да тазалап, жакшы ниет менен тосуп алабыз. Мен ошо элестеттим, ар бирөөңөрдүн үйүңөр таптаза, өзүңөр да таптаза, оюңар да таптаза, баардыгыбыз тим эле жадырап жайнап сонун тосуп атканыбызды элестеттим. Андан кийин мындан мурунку дагы берүүлөрдү көрсөңүздөр, ай жаңырганда берилген техникалар деген бар да. Ошону айттан баштап кылып баштасак болот. Айтка чейин деле биз 9-у 10-у жыйналабыз, эртең бүрсү күнү, анан 11-и кечинде ошол биякта эле сакталууда ошол эфирчи. Анан ошол эфирди ачып туруп, рисовая миска деген бар. Ошо жана күрүчкө тыйын аралаштырган, ошону баштайбыз. Анан кийин 100 максат жазабыз. 11 күнү кечинде. 11 күнү кечинде дегенде бул 6-дан кийин жаза берсек болот. Ошондо 100 барактуу 96-ды канча барактуу общий тетрадь бар? 96 экен. Бул ошондой алып туруп 100 максат жазсак болот. Ошол техникалардын баарын тиги мындан мурунку сакталган эфирде көрсөңүз болот. Анткени биз аябай таза болобуз да, үйүбүз да таза, дилибиз да таза, өзүбүз да таза. Ошондой таза боюнча жакшы нерселерди ойлоп жатып, анан кийин жакшы тилектерди да жазабыз. Жок, өзүмдүн сабагым жок. Кудай буйрса, балким болуп калышы мүмкүн. Толук ыктымал. Дагы кайсы комнаталар калды кыздар жыйналбай. Калгандарын эми өзүңүздөр эле ойлонуп, өзүңүздөр эле фантазияңарды иштетип, жаңы нерсе балким сатып аласыздар үйүңүздөргө, кичинекей болсо деле. Гүлдөрдү, үйдө жана гашокто гүлдөр бар го. Ошолорду дагы уборка кылгандан кийин, уборка кылган убакта эмес, ошо 9-10 эмес, 11-инде башка гашокторго отургузуп койсок болот. Иштебеген нерселердин баардыгын ыргытабыз. Тифаль, плитка, эмне да жалко бизге. Тим эле аяйбыз го, ушуну тим эле азыр эле колдонуп жиберчи дейбиз. Колдонбойбуз да анычы. Анан бияктан чындыгында эле улуу муун менен иштешиш абдан кыйын болот. Алар ар бир нерселерге эле мындай жабышып алганда аябай байлык көрөт да. А негизи байлык бизде эмне? Ички дүйнөбүз менен сырткы дүйнөбүздүн айкалып турушу. Анан баардыгы тазалануудан, анан жана закон пустоты деп айтып атпаймынбы, ааламдын законучу, боштуктун закону.
ошондон башталат да. Бир нерсени бошотуш керек. Үйүбүздү бошоттук да, кийимдерибизди бошоттук, шкафты бошоттук, анан мээбизди бошоттук. Жаман нерселерден мээбизди бошотобуз. Бул эми көйнөктөрдү соттоп салуу эмес да. Бул эми дароо барабыз да бугачы. Эми кадам таштап жатпайлыбы? Баардыгыбыз чогуу ошол жаман установкалардан жакшы установкаларга барабыз. Анан коркпойбуз кыздар, бир нерсени ыргытып атканда же болбосо бирөөгө берип атканда ушунун ордуна эми эчтеке келбей калат го, эми азыр акча жок да, эми качан сатып алам деп такыр ойлонбойбуз. Жаңы нерсе келет. Өзүбүзгө ишенебиз, Кудайга ишенебиз. Анан ошондой установка коебуз да өзүбүзгөчү. Келбесе, азыр мага могул 2 эле көйнөгүңөр болсо, 1 эле көйнөгүңөр болсо, бирок ошол жакса, ушул нерсе мага жетет. Азырынча мага жетет, бирок жакшы нерсе мага келет. Ошентип ойлонобуз. Дагы эмнени жаңылаткыңар келет жашооңордо? Жаңы эмне алып келгиңиз келет? Жаңы кайсы адаттарды алып келгиңиздер келет? Кайсы адаттардан кутулгуңуздар келет? Ошолорду ойлойбуз. Мен кайнатам менен турам, алар керексиз буюмдарды ыргытканга жол бербейт, эмне кылсам болот дейт. Ооба, мен сизди түшүнөм. Андай адамдар менен жашаш, анан алардын кийимдерине кийлигиш да абдан кыйын да. Ошон үчүн өзүңүздөн эле баштай бериңиз, өзүңүздүн, жолдошуңуздун, балдарыңыздын кийимдерин иреттей бериңиз акырындан. Анан аларды да акырындан көндүргөнгө аракет кылыңыз. Үй чачык болсо менин толуп калганыбы деп ойлоп кетем дейт. Кыргыздарда макал бар го, ою чачык келиндин үйү чачык дегенчи. Ошол чын болуш керек. Анткени канчалык биздин оюбуз чачык болсо, оюбуз жыйнала элек болсо, үйүбүз да чачык болот да. Абдан деле таза тыкан айымдар бар го, эми бул тарбиядан деле да кандай үй бүлөдө кыз чоңойду. Анан кийин жана башында айтып кетпедимби, биз кыздарды жумшаптып, анан келин болгондо деле келиндер кандай эми үй кызматчысындай эле го кээ бир үй бүлөлөрдөчү. Тигини жыйнаш керек, буну жыйнаш керек деп эле уборкага келгенде эле бизде мындай жаман негативный установкалар бар да, дегенчи жаман настроение менен жыйнайбыз. Нерв болуп ары ыргытынып, бери ыргытынып, үйгө коноктор келет, чогуу жашагандардын үйүнө кайнежелер келет балдар менен, же болбосо кайнагалар келет, кайнелери өзүнүн артынан жыйнабайт. Ошентип эле биз уборканы аябай начар кабыл алат экенбиз да, кыргыздын кыздарычы. Ал эми башка мамлекеттерде болсо бул уборкага мындай жөнөкөй эле маани беришет да. Жанагы үйүн жыйнап кеткендер бар, атайын айымдарчы. Алар өздөрү жыйнап кетет үйүндөрүн, идиштерин жууп кетет, ал эми кийимдерин албетте өздөрү иреттешет да. Анан ошон үчүн бизде ошол негативный установкалардан эми арылышыбыз керек да. Үйдү мен өзүм жыйнайм, эми башка арка жок, эч ким деле жыйнап кетпейт, ошон үчүн өзүмдүн үйүмдү өзүм таза кылып алайын деп эле өзүбүздү өзүбүз алдап, өзүбүз менен өзүбүз сүйлөшүп, ошо жыйнашыбыз керек. Анан кийин ошо кыздарыбызды чоңойткондо дагы ошо уборкага же кандайдыр бир нерсеге мындай жаман көз карашта болтурбашыбыз керек да. Анткени азырдан баштап жумшай берсек, баардыгын үйүп салсак, алар кийин окат кылгылары келбей калат экен да. Ошо айымдар, кыздар, баардыгыбыз эле ошо кичинекей кыздарыбызды чоңойтуп жатканда, сен келин болуп барганда, анан кийин кайненең мынтип салат, анан кайненең урушат, сен алдантип батасыңбы, өзүң үй жыйнаганында тура билбейсиң дебей, жакшы установкаларды айтып, кызым сен кийин сонун кийимдерди кийесиң, сен андан таза болушуң керек, тыкан болушуң керек, бырышпаган кийим кийишиң керек деп ушундай жакшы сөздөрдү айтып, чогуу жаныбызга алып алып, анан үйрөтүшүбүз керек. Анан чындыгында эле кээ бир айымдар ошондой жакшы үй бүлөлөрдө чоңойгон да, везунчиктер да. Мамалары да таза болгон, өздөрү да таза болгон, кийин кайын журтуна барганда деле жана негативный установкасы эмес, мындай өзүнүн үйүндө жүргөндөй эле ээн эркин жыйнап, ээн эркин өзүн алып жүрүп, ошондой жакшы условияда өскөн, жакшы условияга келген. Ал эми кээ бирөөнүкү болсо башкача шарттарда чоңоюп калган кыздар бар да. Сиздердин араңыздарда деле бар болуш керек. Ошо кандайдыр бир
уруш жеп же болбосо жаман сөз угуп анан ошо балким кичинекей кезинде абдан адамдар көп жумшашкан, ошон үчүн мындай уборкага башкача маани берип калышкан да, ошонун үстүнөн да өзүбүз иштешибиз керек. Анан айымдар да бөлүнөт да, кээ бирөө тамак жасаганды жакшы көрөт да, үй жыйнаганды жаман көрөт, же болбосо башка акча тапканды жакшы көрөт да, үй оокаттарын жаман көрөт дегендей. Ошон үчүн бир айда бир жолу, даже бир жылда бир жолу ушу ораза айт бир айда бир жолу келет экен. Ошонун астында мында жетишпей калса, курман айттын астында жыйнаганга үйүбүздөн көп нерселерди ыргытып, өрттөп, жакшы нерселерге жол бошотконго, орун бошотконго аракет кылалы. Бизден да баардыгычы. Башка бирөөнү азыр ойлонгондо деле деп кайсы убакта жетишмей келем дегенде деле башка бирөө келип үйүбүздү жыйнап берип кетпейт. Ал эми жыйнап бере турган адамдар бар болсо, ай кыздар, как вам повезло. Бирок ошондо деле кийимдериңиздерди өзүңүздөр иреттенге аракет кылыңыздар да, бирөөлөргө иреттетпейчи. Анткени өзүңүз менен өзүңүз сүйлөшөсүз да, бул кийим мага жагабы, бул нерсе мага жагабы депчи. Пакеттер жөнүндө ар бир эле үйдө бар болуш керек пакеттин ичинде пакет сактаган айымдарчы. Ал көп эле үйдө бар. Анан кийин пакеттерди карасаң, алар колдонулбай эле жаманчыктанып кетип эле аны ыргытабыз го акыр аягычы. Ошондуктан аябай эскиси кеткен, жараксыз пакеттерди дагы ыргытып, банкада деле азыр билбейм, мурда 100 банкалап, 200 банкалап консерва жапчу эле го биздин ата энелерибиз. Азыр ошондой айымдар барсыздарбы? Бар болсоңуздар, анда банкаларыңарды сактап койсоңуздар болот. Ал эми андай жаппаган айымдар ал банкаларды сактап, кереги жок, өзүбүзгө керектүү эле өлчөмдү алып калабыз да, калгандарын баарын ыргытабыз. Ошондо закон пустартыны биз сактаган болобуз дагы. Андан кийин биздин жашообузга закон циркуляции келет. Закон циркуляции бул айлануунун закону. Биздин үйүздө мындай шамалдай болуп жакшы нерселер айланып туруш керек да, анан кийин туура эмес эле бир нерселер турса, эч нерсе айланбай калат. Сиз жабасызбы? Ай. Сиздин кайын журтуңузга да, жолдошуңузга дагы анда повезло. Көп банка жапсаңыз. Бирок ошондо деле жапканда делечи, мисалы үчүн кереги жок эле бир банкаларды сактай беришет го, кичинекей, анан кийин чоң. Бутылка сактаган айымдарчы, ошо бутылканы жана пластикалык бутылкаларчы, алардын эмне кереги бар? Кудайга шүгүр, башка күн деле базардан суу сатып алсаңыздар деле же башка бир нерсе сатып алсаңыздар деле бутылка бошойт да. Бирок ошол кийимдерди иреттеп атканда эң негизгиси ич кийимдерге көңүл буралы. Анткени ич кийимди биздин көрүнбөгөнү менен биздин самооценкабызга дагы ошол кандайдыр бир таасир берет экен да. Ушундай бир окумуштуулар изилдөө жүргүзүшүптүр. Айымдарга мындай кымбат баалуу бир айымга ич кийим кийгизип, бирөөнө болсо жөнөкөй кийгизип, анан жолдон бастырышып көрүшүптүр да. Кымбат ич кийим кийген айымдын келбети анчалык деле сулуу эмес экен. Өзүн деле аябай сулуу деп эсептебейт экен. Экинчи мындай арзан эле ич кийим кийип алган айым өзү абдан жашынакай экен да, өзүн абдан жашынакай сезет экен. Бирок ошол айым басып баратканда көбүнчөсү жана биринчи кымбат баалуу ич кийим кийген айымды карап калышат экен да. Анткени анын өзүнө болгон самооценка деп коет го, баалуулук бергеничи өзүнөчү, ошонусу көтөрүлдү да. Ай мен сонун кымбат баалуу ич кийим кийип бартам деп мындай башын өйдөн көтөрүп, мындай ичинен настроениясы көтөрүлүп, жакшы маанай менен басып баратканын ошонун башка адамдар да сезет экен да. Ошон үчүн колубуздан келсе, мүмкүнчүлүк болсо, ошо жакшы ич кийимдерди кийгенге аракет кылалы. Көрүнбөсө дагы өзүбүз көрөбүз, өзүбүзгө жагабыз. Ошол эң маанилүүсү. Ошо айымдар бүгүнкү кадыр түнүңүз жакшы өтсүн. Жана айтып кеткендей, баардык каалоо тилектерибиз орундалсын. Эмне сурасак эмки кадыр түндө баардыгыбыз ушул состав менен көбөйүп,
жакшы настроение менен жолукканга чейин, Кудай буйрса дагы жолугат болушубуз керек баардыгыбыздар менен. Анан орозодон орозого чейин деп сураныш керек деп баягы бир жакшы адамдын интервьюсунан окуп калдым. Биз дагы ошо бүгүн эртең эмки орозого чейин Кудайым бизди жеткирсин деп дуа кылалы. Ошого чейин жакшы туруңуздар. Орозо айтканга чейин сүйлөшкөндөй эле үйүбүздү жыйнап, өзүбүздү жууп тазалап, жакшы маанай менен тосуп алалы. Баардыгыңыздарды жакшы көрөм. Баардыгыңыздарга жакшы нерселерди каалайм. Ооба, эфир сакталат. Эртең да шашпай көрсөңүздөр болот. Биякта бүгүн Асыл айым катышты. Эртең баардыгы көрөт дагы, үйлөрүн жыйнап баштайт. Сиздерге да рахмат, убактыңыздарды бөлүп, угуп койгонуңуздарга. YouTube'дан кирип, Мари Кондо деп магическая уборкасын көрөбүз. Убактыңыздар болсо, мүмкүнчүлүктөрүңөр болсо, китебин сатып аласыздар. Бирок ошо китебин мааниси ушунда да, керексиз нерселерден кутулуу. Рахмат. Ошо жакшы калыңыздар.